Электр энергиясы импорттолбогон учурда 700 киловатт-сааттан ашкан жарык үчүн 1 сом 28 тыйындан эсептелүүгө тийиш. Бул туурасында парламенттеги Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев фракция жыйынында билдирди. Сиздер 2 сом 16 тыйындан алып атасыңар. Аны да караш керек. Мыйзамды алып атасыңар же мыйзамсыз алып атасыңар. Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелерди өкмөт өзү жаратып, кайра аны менен күрөшүп жатат. Эл өкүлү мисал катары жер үлүштөрүнө социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү кайра каралсын деп чечим чыкканы менен жерлерде социалдык фонддун кызматкерлери төлөмдөрдү өндүрүп жатат деди. Бул эл арасында нааразычылык жаратууда. Биздин жол кеңештин токтому бул рекомендательный характер. Азыр сиздер жакшы билесиздер. Көчөдө ар кандай сөздөр жүрүп атат. Сиздер бул жерде парламентте биз жыйноону токтоттук деп атасыңар. Бирок жерлерде сиздердин кызматкерлер шу соцфонд төлөмдөрүн талап кылып силерге билгизбей, ошол талапты кылгандан кийин нааразычылык тудуруп атат. Ушундан улам өкмөткө тапшырма берүү жөнүндө жогорку кеңештин токтому даярдалды. Баяндамачы Мирлан Бакировдун айтуусунда, бүгүнкү күндө экономикалык кырдаалды эске алуу менен дыйкандар үчүн социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн, автоунааларды жана турак жайды милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү каралып жатат. Мына ушул мыйзам долбоорлорду кабыл алып, бир чечимге келгенден кийин бул мыйзамдардын иштөө мөөнөтүн дагы белгисиз мөөнөткө узартып, бүгүнкү күнү жарандарыбыздан автоунаага социалдык камсыздандыруу, турак жайга болгон төлөмдөрдү токтотуп туруу, конкреттүү түрдө токтотуп туруу сунушталып жатат. Фракция мүчөлөрү ошол эле маалда өкмөттү электр энергиясынын баасын кайрадан карап чыгууну сунуштады. Эл өкүлү Гүлшат Асылбаева мындай жагдайда элдин абалын эске алып, калк менен өндүрүштү бөлүп карап, жарандарга өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиясын пайдаланууга берип, ал эми коммерциялык багыттагы ишканаларга импорттолгон электр кубатын берсе болбойбу деген сунушун айтты. Бүгүнкүдөй кризис маалында айлык акылардын индексацияланбаган шартында деги эле тариф саясатына аяр мамиле керектиги айтылды. Соңунда фракция депутаттары тарабынан сунушталган жогорку кеңештин токтом долбоорун депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен жогорку кеңештин кароосуна жиберүү чечими кабыл алынды. Өнүгүү прогресс фракциясы ушул эле отурумунда жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн милдеттүү иш менен камсыз кылуу тууралуу документти карады. Демилгечилердин бири депутат Тазабек Икрамовдун айтуусунда жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн 30%дан кем эмес бөлүгүн жумушка орноштуруу жоопкерчилиги киргизилүүдө. Эгерде мындай талап аткарылбаса, жогорку окуу жайларынын лицензияларын кайра кароо жана ректорлордун ээлеп турган кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо сунушталган. Мындай түзөтүү менен жаштарды жумушка орноштуруу боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүү максаты турат. Жакында Ысык көлдө туризм мезгили башталат. Ушундан улам областагы тазалоо жабдыктарынын абалын текшерүүнү өкмөттөн парламент жыйынында эл өкүлү Мирлан Бакиров көтөрдү. Жалпы Ысык көл областы боюнча 6 тазалоочу курулма бар экен. Анын ичинен 3 биологиялык тазалоочу иштебейт, жана бирөөсү таптакыр жок. ДКТ инспекцияга тапшырма берсеңиздер, бир сыйра бардыгын бир инвентаризация кылып, кандай акыбалда карап чыкса, бул көлдүн тазалыгына дагы, жалпы туристтик климатка дагы түздөн-түз таасир этет. Палата отурумунда Тазабек Икрамов аймактардагы ФАПтардын мисалында ветеринардык жардам көрсөтүү пункттарды ачууну сунуштады. Ар бир айылдарга биздин ФАПтар болгондой ветврачтардын ошол жерде отурса, алардын дары-дармеги болсо, ар бир айылда турган болсо, бул бизге жакшы бир результат берет эле. Мына мал жандыгынан канча деген 22 оору мал тараптан жугат экен да элдерибизге. Бул биздин элдерибиздин саламаттыгын сактоого эң бир керектүү нерсе, алдын алууга жакшы болот эле. Ал эми Абылкайыр Узакбаев жеңилдетилген насыялардын ыкчам берилбей жатканын айтты. Бүгүнкү күндө банктарда 200-300 чейин очередке жазылышып, алар эми алабызбы, албайбыз деп, кээ бирлери уже жазгы талаа жумуштарына жетишпей калдык деп, кредит албай калабыз деген үмүттөрүндө үзүп коюштур да. Ошондуктан сиздерден суранат элем, ушул кредит берүү маселесин, банктарга ошол акча менен каржылоо маселесин тезирээк чечип, кредиттен тез жардам бербесек, жазгы талаа жумуш иштерине бул өтө чоң тоскоолдуктарды келтирүүчүдөй болуп турат.
Саламатсызбы, Бактыйыр Ергешевич. Сиздин фракция жыйынындагы электр энергиясынын баалары жөнүндө айтканыңыз коомчулукта кызуу талкуу жаратып атат. Бул көпчүлүккө, ошолордун арасында мага дагы аябай чоң жаңылык болду десем туура болот. Кандай ойлойсуз, эмне себептен өкмөт ушул электр энергиясынын баалары туурасында коомчулукка мындай туура так маалымат берген жок буга чейин? Өкмөттүн токтому негизинде электр энергияга тарифтик саясат бекитилген. Ошол жерде токтомдо жазылган. Эгерде импорт электр энергия алынса, анда электр энергиянын баасына импорттун баасы кошулат деп. Эгерде электр энергия импорттон келбесе, анда кошумча баа кошулбайт. 700 киловаттка чейин азыр 77 тыйын болгон болсо, ким 700 киловаттан ашкан электр энергияга 1 сом 28 тыйын төлөнүш керек. Эгерде электр энергия импорттон келген болсо 2 сом 16 тыйын деп. Биз суроо койдук. Эгерде бүгүнкү күндө электр энергиянын импорттон келген жок болсо, эмне үчүн 2 сом 16 тыйындан алып жатасыңар деп мына суроо койдук. Бирок өкмөттүн жообунда биз уктук, алар айтып атат, импортты быйыл биз алабыз. 1 миллиард киловатт саатка чейин алабыз деп, мына ушундай жооп болду. Эми биз дагы бир суроо койдук. Быйыл биз чет жактан электр энергияны албай койсок болобу десек, албай койсок болбойт. Анткени быйыл эрте жаз келип, суунун аздыгына байланыштуу бизде токтол суу сактагычында акыбал өтө оор деп айтып атышат. Эми биз айтып атабыз азыр. Бүгүнкү күндө мисалы жаз мезгилинде эгерде импорт келбесе, анда 2 сом 16 тыйын албагыла десек, алар айтып атат, жаз кезинде 700 киловаттка чейин ашпайт деп айтып атышат да. Мына бул жерде эми кыш, келечекте келе аткан кышта биз акыбалыбызды көрүш керек. Эгерде кыш мезгилинде биз импортты албасак, анда 1 сом 28 тыйын болот деп айтып атышат. Дагы демилге көтөрүп атабыз азыр. Өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Ошол кымбат электр энергияны башка коммерциялык мекемелерге бөлүштүрүп, жөнөкөй жарандарга ошол кымбат электр энергияны таратпайлык деген. Экинчи суроо, өкмөт билебиз, акыркы учурларда социалдык маселелер боюнча бир топ демилгелерди көтөрдү, бирок ал демилгелер элдин нааразычылыгын туудурду. Ошол элдин сын пикирлер айтылгандан кийин өкмөт ал демилгелерден баш тартууга аргасыз болду деп айтсак болот да. Бул бардык нерсе мыйзам боюнча кетиш керек деп айтып атасыздар. Сиздер жаңы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү үчүн өкмөткө атайын тапшырма берген Жогорку Кеңештин токтом долбоорун даярдап атасыздар да. Мына даярдап, кечээ күнү фракцияда карап, талкууга чыгардыңыздар. Бул токтомдун мааниси эмнеде? Мааниси мисалы социалдык төлөмдөр боюнча биздин дыйкандарга деп коелу, региондордо жашап аткан, жер менен иштеп аткан адамдарга ошол төлөмдөрдү өкмөт токтотту иштеп аткан мыйзам боюнча. Бирок кайсы бир учурларда социалдык кызмат ошо уюмдун мекемелеринин кызматкерлери ошол төлөмдөрдү сурап атышат. Биз токтом негизинде жаңы мыйзам келге чейин сиздер социалдык төлөмдөрдү талап кылбагыла элден деп токтом жазып чыктык. Экинчиси, көбү билбей атат, мисалы баягы үйлөрдү, турак жайларды камсыздандыруу боюнча аны өкмөт кайра өзүнүн сунушу менен 2018 жылдан баштап акырын киргизгенге мүмкүнчүлүк бергиле деп айтып атат. Жаңы мыйзам келге чейин аны дагы токтотулду. Үчүнчүсү, баягы автожарандык жоопкерчилик жөнүндө, автоунаа камсыздандыруу боюнча ошол да мыйзам токтотулган. Бирок көп аны билбейт, элдин баарычы. Элдин баары көп билбей эле кайсы бир адамдар туура эмес сүйлөп аткан болсо, ошого ишенип атат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз.
мына токтом жогорку кеңештин токтому негизинде бул нерселер төлөмдөр баарды токтотулсун, жаңы мыйзамга өзгөртүү киргизип, жаңы мыйзамды кабыл алгандан кийин анан кийин мыйзамды иштетилсин деп биз ушундай токтом чыгардык. Өнүгүү партиясы элдин социалдык экономикалык абалын көтөрүүнү биринчи максат катары коюп келатасыздар. Шайлоо алдында дагы ушул багытта элге бир топ убадаларды берген болчусуздар. Мына азыр парламенттин иштеп атканына 5 айдан ашып калды. Бул аралыкта ушу элге берген убадалардын кайсынысын аткарууга жетиштиңиздер? Биринчиден мен ушул бизге берген шайлоочуларга чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Бизди шайлап парламентке жеткизип, Өнүгүү прогресс партиясы өзүнчө азыр Өнүгүү прогресс фракциясы болуп дайындалды. Мына 5 айдын ичинде биз бир топ жумуштарды аткардык. Өзүнүн жыйыныбызда маселелерди көтөрүп, жыйынтыктарды көрүп атабыз. Биринчиси, биз оң рулдагы такси жөнүндө аларга бөгөт коюлган 1 январь 2016 жылдан биз аны 2020 жылга чейин узаттырдык. Бул биздин программа болгон. Ушул программаны биз аткардык. Экинчиси, МТС жөнүндө биз так айтканбыз. Мына мамлекеттик деңгээлинде азыр өкмөттүн башчысы буйрук чыгарды. Буйрук МТС жөнүндө. Бул жерде буйрукта мааниси эмне деп жазылган? Ал жерден айыл өкмөттөр МТС жаратканга лизинг аркылуу техника ала алат деп уруксат берилди. Экинчиси, ушул буйрукта жазылып атат, ким МТСтерди жаратса 20% жараткандан кийин 20% анын акчасын субсидирование болсун. Бул эгерде 1 миллион сом алган болсо 200 000 сомго өкмөт тараптан жардам берилсин деген сөз. Үчүнчүсү 9% эмес, ушул 6%ке түшүргөнгө ушул буйрукта жазылып турган. Ушул буйрукта дагы МТС ким жараткан болсо, салык жагынан жеңилдетилген мыйзамдар киргизилсин деп, мына ушундай ошондорду биз бул буйрукта көрө алдык. Бул жакшы. Азыр ушул буйрук негизинде дагы бир топ жумуштар аткарылат, жоболор иштелип чыгат. Тиги пайызды, үстүк пайыздылардын дагы төмөндөйт. Ошол негизинде көп жумуштар аткарылат, анан кийин токтом чыгат. Кийинки маселени биз мына сиздер жакшы билесиздер, биз 4 жылдан бери өз жүрөгүн сакта деп долбоорун ишке ашып жүргөнбүз. Биз мына ушул мамлекет деңгээлинде буну биз киргиздик. Азыр саламаттык сактоо министринин өзүнүн приказы менен дарыгер топ түзүлүп, региондорго чыгып биздин жарандарыбыздын ден соолугун карап чыксын деп мына ушуга да биз жетиштик. Шайлоо учурунда дагы жеңилдетилген кредиттер боюнча 7 миллиард сомго чыгарабыз деп айтканбыз. 2015 жылы 3 миллиард 200 миллион сом берилген. Бирок мүмкүнчүлүгү бар эле 4,5 миллиардка бергенге 400 миллион сом субсидия берилген үстүк пайыздаргачы. Бирок анын 140 миллион сому иштетилбей калган. Биз быйыл 25 январдан баштап жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча жумуштар кетти. 100 000 сом алып аткан жаран күрөөсүз кредит ала алат. Анан кийин быйыл биз былтыр мисалы 2015 жылы 4,5 миң адам алган болсо, биз бул жылкыга 9 000, 10 000, 15 000 биздин жараныбыз кредит алганга биз аракет жасап атабыз. Азыр биз дагы программа иштеп чыгып атабыз. Ким кооператив түзүп жерлерди бириктирсе, жерлерди бириктирип 50 гектар, 60 гектарга бир кооператив түзүсө, ошого кооперативтерге кредит берилсин деп мына ушундай да долбоорду иштеп чыгып атабыз. Азыр токтом долбоорунда иштеп чыкканбыз. Биз РСК банк менен айыл банктарга айттык. Мына биздин элибиз ар дайыма нааразы болуп атат. Биз бардык, байлардын бардыгы акчаны алды, кредит алды, бизге жетишпей калды. Эмне үчүн десек, бизде телеп аткан акчабыз аз болуп атат. Биз мына ушу токтомду чыгардык. Ким кайсы мамлекеттик үлүшү бар мекемелер ушу РСК банк менен айыл банктарда төлөөнү жүргүзсүн. Ошол төлөөнү жүргүзүүнүн негизинде алардын
обороту көбөйөт дагы, ошо мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп калат деген мына ошону киргиздик. Мына ошондор жумуштарды аткарып келатабыз. Дайыма эле айткан убадаларды аткарып, элдин жашоосун жеңилдеткен иш-аракеттерди жасай беришиңиздерге тилектешпиз. Маегиңизге чоң рахмат. Биз болсо көрүүчүлөргө өнүгүүнүн жасап жаткан иштери тууралуу келерки жумада дагы айтып берип, буга чейин берилген убадаларды кайрадан эске салабыз.